Достор, ассаламу алейкум. Бүгін мен сіздерге 30 адыр тарапта жайгашкан, барыңыздар билген Тойчу айылынан сатыла турган 2 этаж үй жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Өтө чоң 2 этаж үй, карасаңыздар. Ремонттору бүткөн, ичи сырты. Балкондору менен кына. Жери 8 соток, суу свет бар. Канал мол жакта. Суу свет боюнча маселе жаралбайт. Мектептери бар бул айылдардын. Мектеп, садик барбы деп сурайт да көбү. Мечиттер кандай деп, шаарга маршрутка барабы, таксилер барабы деп. Ушундай бир сонун жерде сиздер көрүп жаткан ушул үй сатылат, досторум. Мен турган жер бул Тойчу айылы. Шаар жактан келгенде 30 адырдын центрине келесиздер. Андан өтсөңүздөр трассанын наркы бети кайрагач, мен турган тарабы Тойчу айылы и аркасы. Аркадан солго бурулуп, оң жакта 3-көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйдү сиздер көрө аласыздар, досторум. Достор, түп-түз бул жака жүрүп келесиздер. Ушундай көчөнүн оң тарабында сиздер көрүп жаткан үй сатылат. Жери 8 соток, суу свет бүт бардык шарттары бар. Сонун 2 этаж үй, 4 тарабы тосулган, варата коюлган. Түшүнөсүздарбы? Дагы бир жакшы жери, кимиңиздердин шаарда 105 сериядагы домдордон 2 комната квартираңыздар болсо, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот экен. Ошону айтып кой деп атат. Кызыл китеби бар, сразу закон түрүндө өткөрүп берет. Квартирадан тажап жүргөндөр, мына сиздерге сонун мүмкүнчүлүк. Акчаңыздарды сүйлөшүп, келишип алмашып алсаңыздар дагы болот. Мына пескаблок забор менен тосулган, варата коюлган, нар жакка кичинекей калитка коюлган, ошол жактан дагы кирсе болот. Варатанын өзүнө эле 100 000 кетти дейт эси. 8 соток болгондо көчө тарабы 20 метр болот, ичкериге 40 метр болот. Могул жакта 2 этаж үй. Эми жүрүңүздөр, ичкериге кирейли. Бул жакка жүрсөңүздөр, ал жерде канал, нар жакка өтсөңүздөр мектептер бар. Балдарыңыздар өздөрү барып келип окуй берет, Кудай буйруса. Үй издеп жүргөн тааныш досторго, туугандарга жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрсүн. Үй издегендер азыр ошончо. Жер кымбаттап атат себеби азырча. Андыктан аракетти кылыңыздар. Так, жүрүңүздөр, биринчи мына 2 этаж үйдү көргөзүп алайынчы. Мына. Бул жакта ошо темир эшик коюлган. Могул жери как веранда катары кетет, навес. Могул жерден кирсек, биринчи этажы толугу менен бүтүптүр. Могул жакта карасаңыздар лестница. Сразу экинчи этажга чыгып кетесиздер да, ушул жерденчи. Бул жак биринчи комната, бул жакта эми спальня кылсаңыздар өтө жакшы болобу дейм да. Жашоого даяр, көрдүңүздөрбү? Так, бул жак кухня. Светин да жандырып койдум, мына фартуктарды даярдап койгон. Кудай буйруса, баары жакшы дегендей. Могул жак болсо санузел. Бул жак болсо дагы бир комната, досторум. Азыр эми экинчи этажын көргөзбөй эле коеюн. Кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп кетесиздер. Экинчи этажы куттум эле ушундай. Ремонттору деле, планировкалары деле куттум ушундай 2 этаж үйдө. Так, бул ажатканасы. Мына, караңыздар. 8 соток. Үйдү дагы кире беришке бир бурчка салган, местан уттурбайын депчи. Бул жактан мындай түз келесиздер. Мына бош орундуктар ошончо, карасаңыздар, ошончо бош орундуктар турат. Огород, сарай, бак, каалагандай кылып өзүңүздөр отурукташып бүтүрүп аласыздар, Кудай буйруса.